Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Сиздер менен биз кезектеги жумушубуздун жыйынтыгы менен тең бөлүшкүбүз келип турат. Бул жер там классика стилинде жасалган. Эшигин көрүп төрүнөт демекчи, албетте бул жактан баштап андан ары сиздер менен чогуу көрүп чыгалы. Ар бир эле жер үй сөзсүз түрдө тамбурдан башталыш керек. Бул жак эң керектүү бөлмө болуп саналат. Киргенде бут кийим чече турчу банкетка, шкаф, эң негизги буюмдар ушулар. Бул жакта шкафтардын өң түстөрү, ручкалары биздин основной эшиктерге айкалыштырып тандалган. Албетте, холлду биз ар дайым үйдүн көркү жана визитный карточкасы деп айтып келебиз. Анткени себеби конок киргенде эле үйдүн канчалык деңгээлде кооздук жасалгандыгын жана кайсы стилде жасалганын түшүнөт. Бул жакта өзүңүздөр байкагандай потолокто витраж жасалган, овал формасында жана ошол эле витражга ылайыкташылып люстра тандалган. Витражды биз бир гана потолокто эмес, залга кирген эшикте дагы ошол эле детальдар менен залдын эшиги жасалган. Албетте, бул съемкада өзүңүздү конок катары да элестетсеңиз болот. Холдон кийин сөзсүз түрдө залга өтөбүз. Бул жакта залдын эң негизги түсү болуп, бул темно-синий цвет болуп эсептелет. Анткени көбүнчөсү классика бежевый, светлый тондордо жасалгандыктан биякта биз темно-синий цветке акцент коелу деп чечкенбиз. Акыркы учурда бизде актуалдуу болуп жаткан бул встроенный мебель болуп эсептелет. Бул жакта байкасаңыздар шпон менен жасалган, натуральный жыгачтан, анан витринный шкафтар тонированный стекло менен чыккан. Бул, во-первых, сизге көбүрөөк шкафтын объемун берет дагы, залдан көп местаны албай, өзү стенада орнуп тургандай болуп, функциясы дагы аябай пайдалуу болуп эсептелет. Өзүңүздөр байкагандай, азыркы убакта залды биз 2 зонага бөлүп калдык. Столовая зона, анан диванный зона деп. Бул жакта дагы коноктор үчүн атайын диван каралыштырган. Биз азыр 1-кабатта турабыз. Бул коноктор үчүн арналган санузел болуп айтылат. Байкасаңыздар, потологунда световой потолок деп коет, общий күйүлгөн потолок. Көк түстөгү раковина, тумбочкасы менен кафелдердин өңүнө айкалыштырып тандалган. Ар бир үйдүн жүрөгү бул албетте кухня. Анткени биздин көп убактыбыз кухняда өтөт. Ансыңардай бул жакта 2 зона каралган, столовый зона и островной зона деп коет. Зона готовки деп айтабыз. Хозяйка үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Золотой треугольник деп правила сакталган. Холодильниктен алынган продукту мойкага, мойкадан кийин плитага. Булар болсо дополнительный техника. Жана бул жакта легкий завтрак, эртең мененки тамактануу ушундай нерселерге ылайыкташкан отдельно жардамчы болуп островок айтылат. Бул жакта да бир жардамчы комната бар, башкача айтканда технический комната. Бул жакта жашоо шарты үчүн ыңгайлаштырган күнүмдүк бизге керектелген стиральный машина жана башка эмеректер бар. Көбүнчө учурда бизге суроо беришет, дизайндын эң негизги мааниси эмне деп, общий эле кооздукпу же эмне деп суроо беришет. Мен сиздерге айта кетет элем, дизайн деген бул эң майда жумуш. Байкасаңыздар, бул жакта включательдерден баштап эшиктин аксессуар ручкалары жана эшиктин өң түсүнүн баары плинтустарга чейин баардыгы бир түстүү тандалып жасалган. Лестница бир гана өйдө ылдый түшүш функциясы эмес, ал кооздук катары да иштейт. Азыркы күндө үйгө эң керектүү жана маанилүү нерсе деп биз лестницага абдан чоң көңүл бурабыз. Байкасаңыздар, бул жакта эшиктин түстөрүндө эле сатин менен молочный цветте красителген дагы, ошол эле түстө стенаны боюнда стеновый панели деп бул булганбаш үчүн жасалган атайын ушундай декор. Ступенькалар рояльный типте жасалган, башкача айтканда ступенька коричневый, подступеня белый болуп чередовать этилип жасалат.
Текстиль бул дизайнда эң чоң роль ойнойт. Адамдын көркү чүпүрөк деген сыяктуу эле биздин дизайнда дагы бул текстиль өтө маанилүү этап болуп саналат. Бул жакта байкасаңыздар, драпировка аркылуу биз бул жакта красотаны көрсөткөнгө аракет кылганбыз. Бул жакта деле ар бир деталь өзүнүн максималдуу иштешине жардам берет. Экинчи этажда бизде көбүн эсе спальнялар болот. Бул жакта өзүңүздөр байкагандай кыздардын, балдардын жана ата-эненин уктоо бөлмөсү. Андан сырткары общий санузел болуп кетет. Анда эмес ар бирине кирип чыгалы. Бул ата-эненин уктоо бөлмөсү. Бул жакта көбүнчө чоң спальня болуп эсептелет. Биякта гардеробу, санузелы сөзсүз түрдө кошулуш керек. Башкача айтсак, мастер спальня деп койсок болот. Бул комната болсо чоң баланын комнатасы. Байкагансыздардай, кроваттан сырткары бул банкетка деген нерсе абдан керектүү жана пайдалуу. Бул комната өзүнүн өңтүүсү менен жана формалары менен өзү айтып турат болуш керек. Кимдер үчүн арналган. Бул жак эки кыз үчүн арналган комната. Кыздарга эмне керек деп ойлойсуз? Албетте күзгү керек. Бул жакта бизге абдан ыңгайлуу болду. Полный рост күзгү, тем более с подсветкой. Анан книжный полка, косметикалар үчүн арналган текче. Андан сырткары рабочий стол, плавно переходящий деп коебуз. Эми узун жасалганын себеби бияка косметика менен деле колдонсо болот, сабак окуса болот. Тагы бир эң маанилүү нерсе, мен дизайнер катары айта кетишим керек. Сөзсүз түрдө мебелге, мебелдин жасалышына, өңтүүс качествосуна көңүл бургуздар, анткени алар дагы дизайндын полный аякташына, ошол биздин ойлогон ойдун чыгышына көп жардам берет. Байкагансыздар, биякта сложный жасалган покраска, ручкалардан бери атайын тандалган. Көбүнчөсү ручканы майда чүйдө жумуштап элек, булар дагы чоң роль ойночу детальдер болуп саналат. Жер тамдын дагы бир чоң маанилүү бөлмөсү болуп, бул албетте подвал. Бирок подвалды мурункудай технический помещение катары колдонбостон, азыр эң негизгиси көбүнчө кыргыз үй болуп жасалып атат. Эркердин формасын кайталап, биз бул жакта мягкий зона деп диванды киргизгенбиз. Бул өңтүстөр биздин албетте восточный колориттен алынган. Байкагансыздай деле шырдакта дагы ар кайсы өңдөр колдонгон. Ошол себептен биз стенаны спокойный бежевый цветте бердик. Бул жакта жемчужный декоративный штукатурка колдонулган жана жыгачтар колдонулган. Ушул дизайнда бизде бралар жөн жерден мындай формада тандалган жок. Себеп дегенде бул кыргыздын жанагы илгерки күмүштөн жасалган, алтындан жасалган зер буюмдарын элестеткен сыяктуу биз буларга абдан чоң акцент бердик. Бул жактын дагы бир кооз элементи болуп, терезенин үстүндө оролгон кийиз турат. Бул жанагы бозидин кире беришиндеги нерсени чагылдырат, анткени кире бериште ушундай атайын кийиз оролуп турат. Муну түшүрүп койсо да болот, как шторанын ролун ойнойт да. Ар бир проекттин ийгиликтүү аякташы бул бир гана үйесинин ийгилиги эмес, биздин да ийгилик болуп саналат. Себеп дегенде бул чоң жумуштун аякташы болуп эсептелет. Анан канчалык кардар ыраазы болсо, бул биз үчүн баа жеткис отзыв болуп саналмакчы. Анда эмесе ушун менен жыйынтыктайлы, кийинки биздин ийгиликтүү аяктаган проектлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.